Арыбаңыздар, ардактуу айымдар жана мырзалар, ардактуу Кеймус каналынын жалпы көрүүчүлөрү. Ар бириңиздер бактылуу экенсиңиздер, бирок бизчилик эмес. Себеби дегенде биз мына ушунчалык бактылуу болуп турган чагыбыз, себеби дегенде кайрадан сиздерге жакшы маанай тартуулаган Кеймус каналында кефир программасын баштап турган учурубуз. Сиздерди баары жакшы көрөт, бирок бизчилик эмес болуш керек, ардактуу телекөрүүчүлөр. Баарыңыздарды жакшы көрөбүз. Мына ошол кечтин калган бөлүгүн жакшы маанайда өткөрүүнү каалап турган болсоңуздар, сөз түрдө биздин каналга жана биздин программаны көрүүгө чакырам. Себеби дегенде алдыңкы саатта биз сонун музыкалык чыгармалар менен биргеликте жылдыздык одогубуз бар. Демек, маектешебиз, сүйлөшөбүз. Сиздер дагы биздин катарга кошулсаңыздар болот. Биздин координаттар 975005 түз байланыштын телефону иштейт. Андан сырткары ушул эле номердин 0706 кодун кошуп туруп бизге WhatsApp аркылуу билдирүү жазсаңыздар болот. Бул саатта Айпир Адамкулова кызмат кылам. Барыңыздарга кутмандуу кеч каалайын. Ал эми сиздер күткөн конокту тааныштырып өтсөк, кыргыз эстрадасына эң мыкты ырларды жаратып жана ошондой эле аткаруучу болуп келе жаткан ырчы жана ошондой эле Добулбас тобунун солисти, жеке ырчы Эдил Маматов. Кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Эл журт менен амандашабыз. Ассаламу алейкум, кыргыз элим, амансыздарбы, тынчсыздарбы? Чоң рахмат. Мына ушундай учурашуудан кийин биз баштайбыз, ардактуу телекөрүүчүлөр. Сиздерде кандайдыр бир суроолор бар боло турган болсо, сөз түрдө бизге жазып койсоңуздар болот. Биз эфирден жаңыртып, жообун алып берүүгө аракет кылалы. Ал эми бүгүнкү программабызда сизди 1 саат бою өзүңүздүн сырларыңыз менен бөлүшүүгө чакыралы. Ал эми акыркы учурдагы ушул Добулбас тобу менен биргеликте ырдап чыкканыңыздар жана эң алгач ага чейин сиз жеке ырчы катары тааныйбыз. Эки жакта тең жаңылыктарды айтып берсеңиз болот. Азыр буйруса Добулбас группасы менен жаңы ырлардын үстүндө иштеп атабыз. Буйруса жаңы клиптер менен. Жеке өзүм студияда иштейм, аранжировка кылам, голос жазам. Өзүм дагы азыр алдыга көп пландарды койдук, буйруса. Чекеден аткарып келатабыз. Жакында эле Кыргыз кызы деген чыгармама клип тартканга аракет кылып, азыр ошонун үстүнө иштеп атабыз. Түшүнүктүү. Ал эми сиздерде атайын топтун ичинде жеке ырчы катары чыкканга болбойт деген, демек, тыюу жок турбайбы, э? Жок, биз башында топ түзүлүп атканда баарыбыз тең эле андай нерсени чек койгон эмеспиз. Биз топ түзүлө электен мурун ар бирөөбүз ырдап дос болчук, студияда иштейбиз. Мен мурун эле өзүм жеке ырчы болуп эле ырдап жүрчүм. Андай чек коюлган эмес. Бир гана группада ырдайсыңар, башка жакта ырдабайсыңар деген андай чек жок. Ал эми группадагы башка ырчылар дагы өзүнчө жеке ырчы катары чыгыштыбы же алар топтун ичинде эле азыр? Ал балдарым Кубат Тургунбаев, Ильяс Кудуретов, ал дос инилерибиз. Куба өзү дагы студияда иштейт, үн жазып. Өздөрүнүн деле жакшы ырлары бар, жеке өзүнүн клиби бар, Ильястын деле иштеп атышат буйруса. Жакшы экен. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү программабыздын демирчүсү, легендасы, сундугу жана Шоро компаниясы экенин эсиңиздерге сала кетели. Эдил Маматовго сиздер тараптан суроолор бар боло турган болсо, анда бизге билдирүү аркылуу жазып койсоңуздар болот, жана байланышка келсеңиздер биз сиздерди кабыл алмакчыбыз. Ал эми азыр болсо биздин көрүүчүлөр тараптан атайын суроо бар экен, видео суроо болсун. Атайын ушул Эдил Маматовго даярдаган суроо экен. Биз анда тыңдайлы, андан кийин жообун алып берүүгө аракет кылалы. Эдил, саламатсыңбы? Сага суроо бар. Добулбас тобунан эмнеге кеттиң? Чоң рахмат сиздин сурооңуз үчүн. Ал эми жоопту баарыбыз эле билип калдык окшойт, э? Эфирдин башында сөз кылганбыз, кеткен жоксуз демек. Жок. Бирке бир тыныгуу жазадым. Өзүм ошол студияда иштейт эмесмин, музыка жазып анан бирке
чарчайсың музыкадан, кээде башың ооруйт, ар кандай болуп анан бирке тыныбы жазап, анан токтото туралычы деп, анан ошондо бирке бир айча группада иштебей, нар жак бер жак өзүмдүн жеке эме жашоом менен бирге жүрүп калдым. Анан кийин кайра эле чогулуп, ошо жакшы ырларды жазып аракет кылып атабыз. Түшүнүктүү. Бул жакта болсо билдирүүлөр келип атат, аларды жаңыртып койсок. Саламатсыздарбы Эдил байке, сиздин ырдаганыңыз мага аябай жагат дейт. Үй бүлөңүз жөнүндө айтып бериңизчи, канча балаңыз бар дейт. Мен үй бүлөм жөнүндө айтып кетсем, бир аялым бар. 3 балам бар. 2 уул, 1 кызым бар. Улуу балам азыр 5ке чыгып калды. Эмне жылы буйруса 1 класска барат. Экинчи балам 3кө толуп калды. Эң кенже кызым 2 жаш болуп калды. Мынакей, эң сонун жооп болду. Кийинки билдирүү салам Кеймуз. Салам алейкум Эдил байке. Жашоодо адамга кайсы 3 сапат керек деп ойлойсуз дейт. Балким жакшы сапаттарын деп айткан окшойт. Сапат адамдык эң биринчи адамга керектүү бул адам болуу да. Жөнөкөй, кичпейил, адамга жакшы мамиле кылыш керек. Текеберчилик болбош керек. Ошол адамдык сапатты эң биринчи эмеге койсок, биз өнүгөбүз. Жакшы. Мына ушундай жоопторду алып атабыз, ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздерди да күтөлү. Ал эми азыр болсо музыкалык чыгармага кезек беребиз. Барыңыздар менен биргеликте бул Эдил Маматовдун аткаруусунда болсун, Кечиргин айдайым деп аталсын. Кечиргин айдайым деген сонун чыгарма Эдил Маматовдун аткаруусунда болду, ардактуу телекөрүүчүлөр. Ал эми ушул ыр жана клип туурасында сурап калбасак болбойт. Ырдын жаралышы эмнеден пайда болду эле жана сөз обону кимге таандык? Эң по-моему 3 жыл мурунбу Чыңгыз Турдубеков деген досум бар. Жакшы ырлары бар, өзү да ырдап жүрөт. Ошол досум мага алып келип калды ушул ырды. Анан тиги бир балага саттым, анан аранжировкасын, музыкасын жасап бер деп, макул деп, анан мен жасап, анан музыкасын бүткөн мен өзүм ырдап көрдүм, анан мага жагып калды. Анан Чыңгыздан өзүм сурадым, бер дос кем ушун мен өзүм ырдайын деп, карашо деп мага берди. Анан мен угуп жүрдүм. Анан бул ырдын чыкканына негизи 3-4 жыл болду. Анан эми жараттык да. Жаратып, анан Эрнис досума берип, Эрнис досум клип тартып берди. Буйруса элге кандай кабыл алды, эл өзү баалайт го. Ал эми деги эле ошол клип тартууда же болбосо биринчи өзүңүз туурасында айта кетеличи, аранжировка жасап келесиз, ырларды ошо көптөп дегендей кооздоп келесиз. Жогоруда эфирден сырткары айтып калдыңыз, баягы ырчылыкка кызыккан жаштарыбыз көбүрөөк депчи. Жана досторуңуз, чыгармачылыктагы көбүрөөк досторуңуз болуш керек. Алардын баары жаздырганы келишет дегендей. Аларга баягы арзандатып берип жазасызбы же баарына бирдей бир сумма коюп койгонсузбу? Жок, баарына бирдей сумма эмес. Мен мага кандай мамиле жасаса, мен адамдарга ошондой мамиле менен карайм да. Ушул чыгармачыл жакта жүргөн баардык эле досторум, ага инилерим болот. Келет, мен көңүлүмөн, колуман келишинче жасап берем. Алар момча бер, анан тигинче бер деп деле айтпайм. Алар өзүнүн каалоосу менен, өзүнүн жүрөгүнөн чыккан акчасын, суммасын берет. Же бербей коет, ага деле ыраазымын. Ушинтип эле иштешип келе атабыз да. Мен эң биринчи нерсе бул акча немени биринчи орунга койбойм. Мен биринчи орунга адамгерчиликти коем. Адамгерчилик. Жана ырдын сапатына, Ырдын сапаты. Кээде мисалы жаман ыр болбойт да, жаман ырчы болуп калышы мүмкүн. Анын сыңарындай ошондой эле жакшы аракет кылып, жакшы ырларды жаратканга аракет кылабыз да. Аранжировканы жазбаган деле өзүнчө бир фантазияны талап кылат болуш керек, өзүнчө бир көп нерселерди талап кылат болуш керек. Бул нерсени кайдан аласыз? Мисалы, сизге деле бир кандайдыр бир илхомдор келгенде жасайсызбы же ар бир ырды карап көрүп эле жасаганга туура келеби? Кээде илхам келип кетип, анан бат эле мисалы 2-3 саатта жасап коесуң. Кээде 1 ай, 2 ай, 1 жыл деле жүрө бересиң. Кээде ар кандай болот да, эми ар кандай болот. Жашоодо бат эмне десем,
ошондой да. Түшүнүктүү. Түшүндүрүп бере албай калдым. Баягы жагдайга жараша болуп. Жагдайга жараша, адамдын өзүнө жараша болот. Ырдын өзүнүн характерине жараша болот, эми ар кандай болот да. Түшүнүктүү. Ал эми сиздердин топ, тактап айтканда Добулбас тобу кантип топтолуп калгансыздар? Мисалы, барыңыздар эле ошол музыка дүйнөсүндө жүргөн мырзалар келип толукталып калган экенсиздер. Кантип бири-бириңиздердин тилегиңиздерди таап, же болбосо кошулуп калгансыздар? Биз Ильяс деген инибиз ал ошо кафеде ырдап иштейт. Куба деген досум болот, ал студияда иштейт, үн жазат. Анан чогуу иштешип жүрүп, анан өзүбүздүн устатыбыз бар, Мирлан Ниязов деген. Чогуу акылдашып совет сурайм ошол байкеден көбүнчө. Анан Бек агабыз ошол конкурс уюштуруп калды. Ошол Мирлан байке ушу биз дагы катышсак болобу деп сураган экен. Анан болот, катышкыла деп, анан ошондо Мико байкебиз келгиле ушинтип топ түзүп иштеп катышып көрөлү деп. Анан ошол Бек байкенин конкурсуна катышып гран-прини утуп алдык. Тактап айтканда Бек Бурбиев уюштурган, Бек агабыз уюштурган конкурстан ошол гран-прини жеңип алдык. Бек байкен Аселдейм деген чыгармасын ырдап үчөөбүз. Ошентип анан азыр акырындан жаңырларды жазып иштеп келатабыз. Жакшы экен. Ийгиликтерди каалап коелу. Анан балким ошол Добулбас тобуна дагы да болсо жигиттерди катарыңыздарга кошуп алалы деген ойлор жокпу? Мисалы, сунуштар деле түшкөн болуш керек сиздерге. Биз дагы кошулабыз сиздерге деген же андай боло элекпи? Андайлар болот, бирок башында ошол 3 жигиттен түзүлүш керек деп сүйлөшүп неме кылынган. Эми толукталса музыканттар менен толукталышы мүмкүн. Гитарист, бас-гитарист, жанагындай барабан, ошондой аспаптар менен толукталышы мүмкүн да, буйруйса ал. Дагы алдыда көп ой, пландар бар. Анан акырындан аткарып келатабыз. Ал эми байкашыбызча бул топ көбүнчө эски ырларга басым жасап, ырларды аткарып келе жатасыздар. Мунун себеби эмнеден болду экен? Эми эски биздин өзүбүздүн мондой кыргыз элибиздин өзүбүздүн жакшы ырларыбыз бар да. Ошолор көмүскөдө калып кетпеш үчүн ошолорду жаңы вариантта жасап иштеп атабыз. Эски муун деле эмес, эми жаңы заманбап ырларды деле ырдай беребиз. Эми көбүнчө ошо өзүбүздүн каныбызга сиңип калган кайрылык муундарыбыз бар да, ошолорду жоготпой ошого аракет кылабыз да, көбүнчөсүн ошондой өзүбүздүн кыргыз ырларына басым жасайбыз. Түшүнүктүү. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин каналга кошулуңуздар. Барыңыздарга мына ушул жерде маектешүүнүн үстүндө отурабыз. Сиздер дагы бизге кошулуп, өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды берсеңиздер болот жана жоопторду алалы. 9750 05 түз байланышына келсеңиздер болот. Бүгүнкү программабыздын демөөрчүсү Легенда суусундугу жана Шорок компаниясы экенин эсиңиздерге сала кетели. Ал эми азыр болсо дагы бир музыкалык чыгарма, бул да болсо Эдил Маматовдун аткаруусунда болсун. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сөзсүз түрдө бул чыгарманы чын жүрөктөн чексиз мээриминен кабыл аласыздар деп ишенебиз.
Kaldı sezmedim Kıygınımdı Çok Gelemin debe Çok Kütbömün kelbe Ot Sezimden öçtü Oruldu Köngül çöktü Çok Kelimin debe Çok Kütbömün kelbe Ot Sezimden öçtü Oynadı Kürdüğündeki Мына ушундай сонун музыкалык чыгарма Эдил Маматовдун аткаруусунда болду. Ал эми Эдил Маматов бүгүнкү студиябыздын коногу. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер тараптан суроолорду күтөлү. Ал эми бул клип бир аз өзгөчөрөөк болгон. Идеясы кимге таандык? Бунун идеясы ошол эле Эрни Сыдыков деген досумдун идеясы бардыгы. Ошол ойлонуп. Демек, клиптериңиздин баарын Эрнест Сыдыков тартып келет, э? Мен ырз жазып, сразу эле Эрниске карматам. Эрнис өзү жүгүрүп, өзү идея кылып, баарын өзү түзүп берет. Ал эми жакындан баштап ошол Эрнест Сыдыков менен иштешип баштаганыңыздарды айтып чыктыңыздар. Кандай пландарды коюп атасыздар? Эми Эрнис досум мага күйөт, досум жакынбыз. Колдойм, сен чыгышың керек. Студияда эле отура бербей чык, эфирлерге бар, газеталарга бар деп уруша берет анан. Буйруса экөөбүз мага жардам берип атат, буйруса. Эми алдыга койгон пландарыбыз аябай көп, эми акырын чекеден Кудай буйруса иштеп келатабыз. Ал эми аранжировканы деги эле кантип үйрөнгөнсүз? Аранжировканы деген ошол устаттарыбыз Мирлан Ниязов, Төмөке деген, Жаныш Мамунов деген агаларыбыздан барып, сүйлөшүп, карап атып эле, адам өзүнүн ар жагынан болбосо, үйрөнө албайт болуш керек. Мен өзүмдүн ар жагымда бар болуш керек. Ошондуктан Үйрөнүп кеттиңиз болуш керек, э? Ал эми сиздин билимиңиз көрүүчүлөргө кызык болуп атат болуш керек, себеби дегенде ошол музыкалык кайсыл бир ошо аранжировканы жасоо деле оңойлукка турбайт. Сиздин билимиңиз деги эле эмне? Мен билимим музыкалык жактан билимим жок, негизи окуган эмесмин. Школу эле бүтүп 2005-жылы Бишкекке келип, кафелерде иштеп, нар жак бер жак болуп жүрүп убакыт өтүп кетти, ушинтип эле. Мен негизи ырчы болом деп келгем да Бишкекке. Кафелерде көп жылдардан бери иштеп жүрдүм. Анан ошол байкелерибиз менен сүйлөшүп жүрүп, ошол музыка, аранжировка жагын өздөштүрүп кеттим. Ошол. Түшүнүктүү. Бул жакта болсо билдирүүнү жаңыртып коелу. Саламатсызбы, ишиңизге ийгилик каалайбыз дейт. Кайсыл жердин кулуну болосуз? Өзүңүз жөнүндө кенен айтып бериңизчи деген экен. Мен өзүм Жалал Абад областына караштуу Сузак районунда Багыш айыл өкмөтүндөгү Октябрьский деген айылдан болом. Өзүбүз 7 бир тууганбыз. Баары тең уул, 7 уулбуз. Мен 6-чысы болом. Ошол. Ал эми сиздин жубайыңыз ушул чыгармачыл дүйнөдөгү эле кайсыл бир инсан эле. Акыркы жылдарда алайымдын ырдаганында аз угуп калдык. Мунун себеби эмнеде болуп атат? Негизи аял киши деген ошол турмушка чыгып, өзүнүн бактысын табып, үй бүлөсү менен балдарын жакшы карап, күйөөсүнүн айтканын кылып, кийимдерин таза карап, азыр үйдө отурат. Кеминчегим үйдө
балдарды садикка алып барып алып келет. Мурун ырдачу азыр өзүнүн каалоосу менен ырдабай калдыбы же сиз кандай деген талап койдуңузбу? Өзүнүн каалоосу менен ырдабайт азыр. Азыр башка. Эгерде кайрадан ырдап чыгам десе макулсузбу? Азыр кайрадан ырдап чыкпайм дейт го. Түшүнүктүү. Азыр өзүнүн жумушу бар, үйдө балдарды карап ошон жакшы эне. Ошол. Түшүнүктүү. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз эфир программасындабыз. Эдил Маматов сиздерге айта кетүүчү нерсе, бүгүн биринчи жолу эфирге чыгып аткан экен. Мына ошол нерсени Кемус каналында эксклюзив интервью болуп атат. Бир аз толкундоолор болуп атат, бирок бул нерсени жеңип чыгуу алдыңкы мүнөттөрдө көнүп кетебиз. Көнүп кетебиз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер тараптан суроолорду күтөлү. Келиңиздер, Эдил Маматовду бир аз толкунданып атса, огош бетер сүрдөтүп суроолорду берип коелу. Кемус каналында биринчи жолу интервью берип жаткандан кийин, демек, биз ичиндеги болгон сырдын баарын ачып алуу мүмкүнчүлүгү бар экен. Бул нерсени колдон чыгарбайлы, ардактуу телекөрүүчүлөр. Ошондуктан баарыңыздарды байланыштан күтөм. 975005 түз байланыштын телефону иштеп жаткан учур. Ал эми кайрадан эле суроо бергим келип атат. Деги эле ушул өзүңүз ырдап жүргөн жана Добулбас ырдап жүргөн ырларды ким тандайт жана сиздерге кимдир бирөөлөр жардам береби? Биз группанын Добулбастын музыкальный жактан ошо ыр тандап берген өзүбүздүн устатыбыз, ошол айтып атпаймынбы, Мирлан Ниязов деген агабыз баарын өзү кылып берет, тандап берет. Чогулуп жазабыз, музыкаларын жазат, аранжировщик байке, таланттуу Сыйлайым байкени. Ошол ырларды тандап берет ошол байкебиз. Ал эми сиздин ырыңызды деле, сиз ырдаган ырларды деле? Мен ырдаган ырларды деле жардам берет, совет сурайм байкеден. Кеңештерин момундай ырдап чык, момундай. Мен ошо ыр тандаган жактан аябай бир 2-3 жыл жүрө берем да, тандай албай. Анан убактан көңүлүмө жакса, анан сразу ошону ырдап чыгам да. Жогорудагы ырларыңыздагы клиптер болуп өтпөдү? Мына ошол ырларды дагы 2-3 жыл мурун жазылган ырлар эми гана чыгып атат деп калдыңыз. Демек, буларды бышырып отурган экенсиз да? Ошол жүрө берем, момундай ар кимге досторума угузуп, кандай ыр болуптур, кандай жакшы деп, анан өзүнүн убактысы келгенде кой чыгарайын деп, анан аткарып чыгам да. Эфир башталгандан бери ушул досторуңуз сизди колдоп чыгарып атканы, ар кайсы жака баягы айтып кеңештерин айтып атканын айтып калдыңыз. Деги эле чыгармачылыктагы достор түбөлүктүү болот деп ойлойсузбу? Билбейм, аны мен айта албайм. Мен негизгиси түбөлүктүү деле болуп калышы мүмкүн, түбөлүктүү эмес деле болуп калышы мүмкүн да. Мен мындай болуп, эми негизгиси дос болуп, сырдаш болуп, бири-бирибизди колдоп, ушинтип жүрөбүз азыр. Убакыт көрсөтөт. Убакыт көрсөтөт. Түшүнүктүү. Ал эми азыр болсо, ардактуу телекөрүүчүлөр, биз эфир программасына жарнамалык түрмөккө кезек береткенбиз, андан кийин көрүшөлү. Биз болсо сапарыбызды алга карай улайбыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, Кемус каналында мына ушул мүнөттөрдө сиздер эфир программасын көрүп жаткан учуруңуздар. Адаттагыдай эле бүгүн бизде таланттуу ырчыларыбыз бар. Мына ушул ырчыларга сиздер тараптан суроолорду күтөбүз. Тактап айтканда бүгүн Эдил Маматов, Добулбас тобунун солисти жана ошондой эле жеке ырчы. Сиздер тараптан суроолорду күтөлү. 975005 түз байланышына келип, өзүңүздүн ичиңиздеги болгон каалоо тилегиңизди да айтып алсаңыз болот жана суроолорду берсеңиздер болот. Андан сырткары 0706 коду менен ушул эле номерди сактап алыңыз дагы бизге билдирүү жазып отурсаңыздар болот. Алардын катарындагылар мындай экен. Саламатсызбы дейт, Эдил байке, ишиңизге ийгилик каалайбыз, дайыма бар болуңуз, чыгармачылык бийиктиктерди багынтыңыз жана Добулбас тобунан кетейин деген оюңуз жокпу деген экен. Андай деле азыр мен оюмда жок, кетейин деп. Эми биздин бир гана максатыбыз азыр жакшы кыргыз элинин маанайын көтөрүп, туура жака багыттоо ошондой ырларды ырдайын деп, ырдайбыз деп буюрса ниет коюп, жакшы ошондой иштеп атабыз. Өзүңүздөн сырткары башка аранжировщиктерден кимисин мыкты деп ойлойсуз? Эми тигиниси жаман, анан бунусу жакшы деп мен айтпайм. Баарынын өздөрүнүн өзгөчө таланттары бар. Адамдар биз бири-бирибизди аябай баалашыбыз керек да. Мен бул жаман, тиги жаман деп айта албайм. Баары сон жакшы, баары тең.
Ал эми сиз мисалы бир чыгарманы дайындап, аранжировканы жасап койгондон кийин ырчылар келип, ошол учурда жактырбай койгон ырчылар болобу сизде? Мен көбүнчө деле антип деле эметпейм, мага келишет ушундай ыр жазап бериңиз хорошо деп, макул деп анан жазып берем. Жагат, кыздар, ырчы кыздар келет. Жактырып эле алып ырдап жүрүшөт. Анан кээде эле илхам келип кетип, мындай ыр жазып, даяр кылып жазып коем, анан кээде ушундай ыр керек болуп атат. Срочно ырдап бир жака кечикире эле деген ырчы досторубуз, карындаштарыбыз келип, угсам жактырып ырдап жүрүшөт алып. Жакшы экен. Ал эми баягы ушул музыкалык дүйнөдө ырдап келесиз, конкурстарга катышып келе жатасызбы же азырынча ал жагынан? Мен эми буюрса аракет кылып, эмиден момундай ырларымды кыргыз элине аткарып, жаңыдан өзүм аракет кылып баштап атам да буюрса. Эми алдыда көп пландар бар. Эми Кудай насип этсе, конкурстарга деле катышабыз буюрса. Жакшы экен. Биринчи кыргыз элиме, жериме өзүмдүн талантымды көрсөтүп деген оюм бар да. Биринчи, эң биринчи. Андан кийин кыргыз элин көрсөтө тургандай бир конкурстарга катышайын деген ойдор, пландар бар, Жакшы, ийгиликтерди каалап коелу. Ал эми азыр болсо дагы бир музыкалык чыгарма тыңдайбыз, ардактуу телекөрүүчүлөр. Бул да болсо Эдил Маматовдун аткаруусунда болсун. Баарыңыздар үчүн кабыл алыңыздар. Oturan men жалгызсыра, жанымда гүлдөр турат. Алгылдык сени эстетет, отурам ыйламсырап. Эрке кызым мени саз, сен сулуусуң дайыма. Сүйө албадым сенден башка, сүйчү мени санаган. Эрке Kolsunsan kolum жетпей, ардайым сени эсте. Ак жүздү күнүңдү көп, элесиң эстен кетпей. Эрке кызым мени саз, сен сулуусуң дайыма. Сүйө албадым сенден башка, сүйчү мени санаган. Эрке кызым мени саз,
Мына ушундай сонун чыгарма кефир программасын козоп өтүү десек жаңылышпайбыз, ардактуу теле көрүүчүлөр. Ал эми Эдил Маматов дегенде баягы көбүнчө көрүүчүлөрүбүз же болбосо угуучуларыбыз сизди ырчы жигит деген ырыңыз менен көбүрөөк билишет болуш керек. Мына ушул ыр жөнүндө кененирээк айтып бериңизчи. Ырчы жигит деген ырды по-моему 4-5 жыл мурун ошол Аваз Муратов деген экөөбүз дуэт болуп бардачык. Ал убакта Кайрат Пирмбердиев деген досубуз үчөөбүз чогуу жашачык да. Жашап анан биз кафеде иштечик, Аваз экөөбүз бир кафеде, Кайрат башка кафеде иштечү. Анан Кайрат бир күн эле ушундай ырчы жигит деген ыр чыгардым балдар деп ырдап анан жаап калды бизге. Анан Аваз ошол шыстрыйлык кылып бизге бер деп анан Кайрат бизге берип сөз жазып анан ошентип ырдап калганбыз. Кайрат чыгарган ырчы жигит деген ырды. Демек сөзү болгону да Кайрат Пирмбердиевке сөзү болгону Кайрат Пирмбердиев. Бирок идея деген үчөөбүздүкү да. Ушундай на ырчы жигит деп идея кылып атып анан ошол чыгып калса керек. Ошо эсимде бар да. Ал эми сиз жогоруда айтып калдыңыз, билимиңиз боюнча музыкалык билим жок экен. Ал эми үн мындай бир аз ырдаганга туура келиш үчүн деле вокалдык бир конкурс, кандай десек, курстарды алыш керек экен дегенде, үйрөнүп алыш керек экен. Бир аз ушул туурасында алдыңыз беле, же болбосо өзүңүздүн эле кичинекей талантыңыз менен ырдап чыгып атасызбы? Ошол курс анан вокалдарга барган эмесмин. Мен кичкей кезимде бир тууган Замир деген байкем ошол кассета сатып анан иштечү да базарда. Анан электроника деген магнитофону бар болчу, анан ошол кичинекей болчумун, ошол эсимде бар да. Анан ошол кассетаны коюп, анан колонкасына кулагымды коюп уктап калчумун да. Ошол Семир агабыз, Бек агабыздын ырларын, Талайбек Тургановдун ырларын ошол эсимде бар. Ошентип угуп жатып уктап калчумун. Анан ошо бара-бара анан сезимдерим пайда болуп, ошол убакта Мерим фонду деген Тейлгери Акаев барында. Ошондо конкурстарга катышып, анан өзүм мектепте окуп жүргөндө художник болчумун да, сүрөт тартчумун. Ошо жаш таланттар болгондо, конкурстар болгондо биринчи орундарды алчумун сүрөт тартып. Анан бара сүрөттү таштап, анан музыка жакка өтүп кеттим да. Ошол. Ал эми сиздин ошол чыгармачылыкта жүргөнүңүзгө ата энеңиздин көз карашы кандай болду? Мисалы, алар сизди колдоштубу же кээ бир ата энелер баягы баласынын кайсыл бир кесиптин тандап алышына бир бөгөт коюп коюшат эмеспи? Жок, наоборот, апамдар, үйдөгүлөрүм колдоп турат. Жакшы уулум, өнүгүүбүз, бактылуу бол деп баталарын берет. Музыка жагын көп түшүнбөсө дагы мен эмнени кылып жатсам ошого өздөрүнүн каалоо тилектерин айтып колдоп турушат үйдөгүлөр. Ошол. Ал эми көрүүчүлөрүбүз тараптан ушул баягы суроо көбүрөөк кызыктырып атат болуш керек. Жубайыңыз менен кантип таанышып калдыңыз эле? Жубайым менен 2005-жылы шаарга келгенде Муктар Атаналиев агабыз эл ырчысын эл тандайт деген конкурс долбоор өткөргөн. Мен негизи Муктар Атаналиев, Муктар байкелер Жалал Абадка барып, ошо конкурс ар бир областтан тандап, ошо Жалал Абад областынан өткөм, анан өтүп, анан финалга Бишкекке келгенбиз. Анан Бишкектен финалдан дагы өтүп кеттип, анан ошентип концерттерди койдук Бишкекке, анан гастролдоп жүрдүк, ошентип жүрүп Мерим менен таанышып калып, Мерим экөөбүз 5-6 жыл кыз жигит болуп сүйлөшүп, анан үйлөндүк да. Демек, көп жылдык кыз жигит болуп сүйлөшүп жүрүп анан үйлөнгөн турбайсыздарбы, э? Түшүнүктүү. Ал эми сиздердин балдарыңыздардын мүнөзү кимге окшошураак? Балким апасын же атасын тарткандар? Мүнөзү негизи 3 балам тең мага окшош. Копия апасына окшош. Мүнөздөрү кандай десем, экинчи балам мүнөзү мага окшош. Такыр сүйлөбөйт, уялчак, бирок кыйын, акылдуу. Улуу балам болсо шустрый, кызым дагы андай элпек, жакшы. Бала ар
жума сайын, ар ай сайын өзгөрүлө берет да жаш бала. Ал эми сиз балдарыңыздын кайсыл кесиптин ээси болушун каалайсыз? Мен тигиндей анан бунун кесиптин ээсин бол деп каалабайм. Бала өзүнүн кандай каалоосу болсо ошого жөн эле коем. Колдойм наоборот. Түшүнүктүү. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан Кефир программасы бизде аз гана убакыттар калды. Эми сизге жакшы бир акыркы суроолорду берели деп турган учурубуз. Деги эле мына ушул эфирлерге келип өзүңүз жакшы интервью берип баштадыңыз дегендей, кийинки баягы башка ырчылар деле бизге келгенде бул суроолор көп берилип калды эле деп ушундай бир нааразы болуп калышат. Сизге эң көп берилген суроо кайсыл болот деп ойлоп атасыз? Мага эң көп берилген сурообу? Билбейт экем. Кандай суроо экен? Кандай десем. Негизи мага суроо барган жерде сиз үйлөнгөнсүзбү, жубайыңыз барбы деген эле суроолор бере берет да. Мен момдой жубайым бар, анан үйлөнгөм, анан тигиндей ушунча балам бар деп эме кылып жарыялагым келбейт да. Жөн эле мындай эле жүргүм келет. Жакшы экен. Анда мына ушинтип убакыттар өз соңуна келип калды. Сизге эркин микрофон берели. Силерге чоң рахмат. Буйруса биринчи жолу сиздердин тушоңузду кестик эми. Ак жылтай болсун. Кестиңиздер, рахмат сиздерге. Эмне дейм, кыргыз элиме эң биринчи тынччылык каалайм. Өнүгүп өссүн. Жакшы инсандар чыксын көбүрөөк, бар болсун ошол. Айтканыңызга чоң рахмат, кабыл болсун дейли. Сизге чоң рахмат келгендигиңиз үчүн, чыгармачылык жолдо көп бийиктиктерди багындырыңыз дейли. Алдыңкы күндөрдөгү пландарыңыздардын баары ой менен эмес ишке ашсын дейли. Рахмат чоң. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мына ошентип биз Кефир программасын жыйынтыктап турган учурубуз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Эдил Маматов болду, кыргыз эстрадасынын ырчысы. Ал эми сиздер менен алып баруучулук кызматта мен Айпери Адамкулова болдум. Кайрадан жакшы күндөрдө жакшы маанайда жолугушалы. Эртеңки Кефир программасынан кайрадан жолугушабыз. Эртең бизди алып баруучу Нурзат Токтосунова конокто. Демек, мыкты суроолорду дайындап турсаңыздар болот. Аны эмесе сиздер менен коштошпойбуз, болгону эртеңки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.